2022 жылда Кыргыз Республикасынын Азербайжан Республикасындагы элчилигинин негизги аракеттери толук кандуу саясий диалогду жандандырууга, эң оолу жогорку деңгээлдеги саясий байланыштарды калыбына келтирүүгө багытталды. Натыйжада жыл ичинде мамлекет башчыларынын деңгээлиндеги 2 маанилүү визит өтүп, ал эки тараптуу мамилелердин бардык спектрин активдештирүү үчүн жагымдуу шарттарды түздү. Анын негизинде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Азербайжанга 2022 жылдын 19-20 апрелинде расмий сапары болуп, тараптар стратегиялык өнөктөштүктүн деңгээлин расмий белгилешти. Достук жана кызматташтык келишиминин 25 жылдыгы жана дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгынын алдындагы президенттик визит акыркы мезгилдеги Кыргыз-Азербайжан мамилелериндеги маанилүү окуялардан болду. Ал 10 жылдык тынуудан кийин жаңы саясий документ, стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө декларацияга кол коюу мүмкүнчүлүгүн жаратты. Ис сапардын алкагында Азербайжандын бизнес коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушуулар өтүп, ага 20дан ашык азербайжандык ири корпорациялар Сокар мамлекеттик мунай фонду, Азер Энерджи, Азвирт, Азерголд, Азерсанг холдинг, Паша холдинг, Эз Алят өкүлдөрү катышты. Сапардын жыйынтыгы боюнча эки тараптуу 11 документке кол коюлду. 2022 жылдын 11-12 октябрындагы президент Илхам Алиевдин Кыргызстанга болгон жооптуу мамлекеттик сапары дипломатиялык мамилелердин 30 жылдык мезгилиндеги биринчи эки тараптуу сапар болуп, өз ара кызматташтыктын өсүп жана ар тараптуу өнүгүп жатканын көрсөттү. Ошол эле учурда мамлекет башчыларынын ортосундагы жеке ишеним мамилелерин бекемдөөгө мүмкүнчүлүк берди. Бул мамлекеттер аралык кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү үчүн аныктоочу фактор болуп саналат. Сапардын жүрүшүндө Кыргызстан менен Азербайжандын мамлекеттер аралык кеңеши түзүлүп, Бишкек менен Бакунун ортосунда боордоштук мамиле түзүлдү. Бишкекте Кыргызстан-Азербайжан достук сейил багы жана Низами Ганжеви атындагы мектеп ачылды. Мындан тышкары Бишкек шаарындагы жалпыга билим берүү мектептеринин бирине Азербайжан мамлекетинин негиздөөчүсү Гейдар Алиевдин ысымы ыйгарылды. Сапардын жыйынтыгы боюнча эки тараптуу 9 документке кол коюлду. 2022 жылдагы эки президенттик сапардын ортосунда Улуттук мejлистин төрагасы Сагиба Гафарованын жана премьер-министр Али Асадовдун жумушчу сапарлары орун алды. Ошентип тарыхта биринчи жолу кыска убакыт аралыгында Азербайжандын бардык жогорку жетекчилиги кезек менен Кыргызстанга келип кетишти. Ошол эле учурда Азербайжанга Кыргызстандан өкмөттүк жана парламенттик деңгээлдеги бир нече делегациялар барышты. Өз кезегинде Кыргызстандан Азербайжан Республикасындагы атайын жана ыйгар мукты элчиси Кайрат Осмоналиевдин ишмердигинин алкагында 2022 жылы Азербайжан Республикасынын Улуттук мejлисинин төрагасы, президенттин жардамчысы жана президенттик администрациянын тышкы саясат маселелери боюнча бөлүмүнүн башчысы, коргоо өнөр жай министри, финанс министри, билим берүү министри, экономика министри жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилери жана өлкөнүн жогорку даражалуу адамдары менен жолугушуулар болуп өттү. Саясий байланыштардын катарында тышкы иштер министрлеринин орун басарларынын деңгээлинде онлайн форматтагы биринчи тимдер аралык саясий консультацияларды өткөрүү боюнча маанилүү окуялар болду. Саясий жакындашуунун натыйжасында көп тараптуу кызматташтык багыты боюнча жетишилген макулдашуулардын бири 2023-2025 жылдарга карата Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине шайланышындагы Азербайжандын колдоосу болду. Ошону менен катар түрк мамлекеттеринин уюмунун жана Түрксойдун башкы катчысынын кызматтык ордуна Кыргыз Республикасынын талапкердиги, Кыргыз Республикасынын жарандык коргонуунун эл аралык уюмунун аткаруу кеңешинин төрагасы кызматына шайланышы жана экология жаатындагы маселелерде маанилүү резолюциянын кабыл алынышы болду. Инвестицияларды тартуу, экспортты жана туризмди илгерилетүү боюнча практикалык иштердин алкагында 2022 жылдын жыйынтыгы менен Уставдык фонду $25 миллион түзгөн Кыргыз-Азербайжан өнүктүрүү фонду түзүлдү. Ал эми 16 августта Баку шаарында өкмөттөр аралык комиссиянын иши жанданды. Бизнес кеңеши түзүлүп, Кыргызстандын Баку шаарында соода үйү уюштурулду. 28 январда Бишкек шаарында, 20 апрель күнү Баку шаарында эки бизнес форум өткөрүлдү. Ошондой эле $6 миллион ақш кайтарымсыз жардам катары тартылды. 13-18 октябрь аралыгында Азербайжандык ишкерлер тобунун Кыргызстанга болгон сапарынын жыйынтыгында Үмүт ИКО, Аталык групп, Белая река жана башка ири ишканалар менен кызматташуу боюнча 5 меморандумга кол коюлду.
Ал эми 2 ноябрда Азербайжанга 115 миң АКШ доллары суммасында 100 баш топозду жеткирүү боюнча келишим түзүлүп, 8 декабрда топоздор учак менен жеткирилген. Элчи Кайрат Осмоналиевдин 2022 жылдагы ишинде маданий гуманитардык тармакада чоң маани берилген. Анда Кыргызстанда болуп жаткан саясий, экономикалык жана башка окуялар тууралуу маалыматтык түшүндүрүү иштери өзгөчө орунду ээледи. Бул багыттардагы иш-чаралардын алкагында Түрк маданияты жана мурасы эл аралык фондунун президенти менен жолугушуу болуп өттү. Ошондой эле азербайжандык Говказ ТВ телекомпаниясы Кыргызстан тууралуу видео ролик жарыялады. Элчиликтин демилгеси менен Пирамида жана CBC телеканалдарынын ортосунда видео байланыш уюштурулду. Баку шаарында түрк элдеринин ырым-жырымдар тутумундагы Норуздун ролу аттуу эл аралык конференцияда Норуздун атрибуттары темасында улуттук ашкана, костюмдар, музыкалык аспаптар, буклеттер, китептер, журналдардын коштоосу менен доклад жана презентациялар жасалды. Андан бир аз соң элчилик тарабынан Кыргызстандын туристтик дараметинин презентациясынын алкагында улуттук тамак аш жана кыргыз балынын дегустациясы уюштурулду. Ошону менен катар Азербайжандын билим берүү министри менен жолугушуу болуп, Баку мамлекеттик университетинин студенттерине Кыргызстандын саясаты, маданий мурастары жана туристтик мүмкүнчүлүктөрү тууралуу лекциялар өткөрүлдү. Октябрь айынын аягында Баку шаарында элчиликтин демилгеси менен Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата Кыргызстан азербайжандык сүрөтчүлөрдүн көзү менен аттуу сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Ага дипломатиялык корпустун жана Азербайжан маданиятынын өкүлдөрү, сүрөтчүлөр, ырчылар, жазуучулар, көркөм сүрөт мектептеринин окуучулары жана шаар тургундары катышты. Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана юридикалык жактарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча иштер 2022 жылдагы элчиликтин ишмердүүлүгүнүн ажырагыс бөлүгү болду. Мында Азербайжандын жана Грузиянын бардык компетенттүү министрликтери жана ведомстволору менен тыгыз кызматташтыктардагы иштер жүргүзүлдү. Жалпы милдеттер менен катар элчилик консулдук каттоого алуу максатында Азербайжан Республикасы жана Грузиянын аймагында жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарынын санын аныктоо боюнча иштерди өткөрдү. 2022 жылы элчиликтин консулдук каттоосуна Кыргыз Республикасынын 114 жараны алынган. Белгилей кетсек, жалпысынан 2022 жылдын 6 айында гана Азербайжанга жана Кыргызстанга 2 президенттик визит өткөрүлүп, стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди орнотуу, мамлекеттер аралык кеңеш, өнүктүрүү фонду, ишкер кеңеши жана соода үйүн түзүү, өкмөттөр аралык комиссиянын ишин активдештирүү, 2 бизнес форум өткөрүү, Бишкек шаары менен Баку шаарынын ортосунда боордош байланышты түзүү, 2 тараптуу 20 документке жогорку деңгээлде кол коюу бардыгы болуп 2022 жылы 28 документке кол коюлган. Булардын бардыгы Кыргызстандын 2022 жылдагы тышкы саясий ишмердүүлүгүндөгү эң ийгиликтүү тараптарынын бири болуп санала турган Азербайжан багытындагы олуттуу жылыштар болгондугун күбөлөндүрөт. 2023 жылы элчилик тарабынан Кыргыз-Азербайжан мамилелерин өз ара кызыкчылык туудурган бардык чөйрөлөрдө тереңдетүүгө багытталган иштер алып барылды. Мында экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты арттырууга өзгөчө басым жасалды. 2023 жылдын 25 июлунда Чолпон Ата шаарында Кыргыз Республикасы менен Азербайжан Республикасынын ортосундагы экономикалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын 5-отуруму болуп өттү. Анын жыйынтыгы боюнча өз ара аракеттенүүнүн бардык чөйрөлөрүндө Кыргыз-Азербайжан стратегиялык өнөктөштүгүнүн тереңдешин чагылдырган жыйынтыктоочу протоколго кол коюлду. Андан кийинки күнү Кыргыз-Азербайжан бизнес форуму өтүп, ага Азербайжандан 60тан ашуун ишкер жана инвесторлор чогулуп, форумдун жыйынтыгы менен бир катар документтерге кол коюлду. 2023 жылдын 27 июлундагы Азербайжан делегациясынын Кыргызстанга сапарынын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Азербайжандын премьер-министринин орун басары Али Ахмедов 2 тараптуу кызматташуу маселелерин талкуулап, 2 мамлекет башчыларынын өз ара сапарларынын жүрүшүндө жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу боюнча сааттарды текшеришти. Тике чет өлкөлүк инвестицияларды жана туристтерди тартуу, Кыргызстандын экспорттук потенциалын кеңейтүү багытында Азерголд Жак башкармалыгынын төрагасы жана Азербайжандын ишкер чөйрөлөрү менен жолугушуулар болуп өттү. Ошону менен катар экономика министри, мамлекеттик бажы комитетинин, Азия туризм туристтик агенттигинин, Азаль авиакомпаниясынын жана башка бир катар жетекчилер менен сүйлөшүүлөр жүрдү.
Мында Кыргыз алтын ачык акционердик коому жана Азерголд жабык акционердик коомунун ортосунда видео байланыш уюштурулду жана инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүү максатында Бишкекте ири завод жана компаниялардын жетекчилери менен жолугушуулар болуп өттү. 2023-жылдагы конкреттүү натыйжалардын бири Азербайжандык Азал компаниясы тарабынан жумасына бир жолу аткарылуучу Баку-Бишкек-Баку-Түз авиа каттамынын ачылышы болуп, андагы биринчи рейс 2023-жылдын 23-июлунда аткарылган. Саясий чөйрөдөгү иштер жогорку жана башка деңгээлдеги байланыштарды андан ары өнүктүрүүгө багытталган. Мында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Азербайжанга расмий иш сапары жана Кыргызстан менен Азербайжан мамлекеттер аралык кеңешинин экинчи отурумун өткөрүүгө даярдыктар көрүлүүдө. 2023-жылы Кыргызстандан Азербайжанга жогорку кеңеш, өкмөт, жогорку сот жана башкы прокуратура өкүлдөрүнөн турган делегацияларынын иш сапарлары уюштурулган. Ошондой эле отчеттук мезгилде элчиликтин ишинин негизги багыттарынын бири Бакунун расмий өкүлдөрүнө Кыргыз Республикасынын ички саясий турмушу жана тышкы саясий ишмердиги маселелерин, чет өлкөлүк инвесторлорду коргоо боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө түшүндүрүү болгонун белгилей кетүү керек. Ошентип 2023-жылы жогоруда көрсөтүлгөн иш-чараларга кошумча элчи Кайрат Осмоналиевдин Азербайжандын юстиция министри, тышкы иштер министринин орун басары, экономика министринин орун басары жана Азербайжан Республикасынын президентинин жардамчысы, президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы менен жолугушуулары болуп өттү. Мындан тышкары 5-майда Кыргыз Республикасынын конституциясынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына байланыштуу элчи Осмоналиевдин Азербайжандын Байрагдар медиа маалымат агенттигинин сайтына берген интервьюсу жарык көрдү. Мындан тышкары элчи Осмоналиевдин Кыргызстанга тиешелүү билдирүүлөрү жергиликтүү басма сөздөрүндө туруктуу негизде жарыяланып келет. 31 августта Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата Баку шаарында акыркы жылдары биринчи жолу расмий кабыл алуу уюштурулуп, ага Азербайжандын расмий адамдары, дипломатиялык корпустун өкүлдөрү жана элчиликтин өнөктөштөрү катышты. Маданий гуманитардык тармактар боюнча элчилик тарабынан Кыргыз Республикасы менен Азербайжан Республикасынын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмө уюштурулду. Эл аралык түрк маданиятчы жана мурасы фонду менен биргеликте белгилүү окумуштуу Адил Жамилдин Манас эпосу жана түрк эпикалык салты аттуу монографиясы жарык көрүп бет ачары болду. Медиа холдинг Пирамида жана Азербайжан эл аралык Спутник каналынын CBC TV тармагында кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Азербайжан мамлекеттик академиялык улуттук драма театрынын сахнасында Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу спектаклинин бет ачары болуп өттү. Ага белгилүү коомдук ишмерлер, дипломатиялык миссиялардын өкүлдөрү, белгилүү маданият, искусство, адабият өкүлдөрү жана чыгармачыл жаштар катышты. Консулдук чөйрөдө иш-чаралар бардык компетенттүү министрликтер жана ведомстволор менен тыгыз байланышта жүргүзүлүүдө. Элчиликтин консулдук каттоосунда Кыргыз Республикасынын 152 жараны турат. Жалпысынан Азербайжандын аймагында 500ге жакын кыргыз жарандары, 90% этникалык азербайжандар бар. Ошентип элчиликтин алдына коюлган бардык милдеттер толугу менен аткарылууда. Азербайжанда жашаган кыргыз жарандары тарабынан даттануулар жана сын пикирлер жок.